Биз 2 күндүк окууларды биздин фермерлерибизге ошол жумуртка багытындабы, эт багытындабы тоокторду багуучу тооккананын проектисине ээ болот, 1000 башка ылайык. Негизги багытыбыз бизнес, кошумча киреше түшүп. Менин кесибим чындап эле ветеринардык врачмын. Сбыт маселеси кандай болуп калышы мүмкүн? Тренинг учурунда бизде кофе брейктер болот, обед болот, тамактануу сөзсүз түрдө болот. Тоок жумуртка жана эт багытында тоок менен иштейм деп бизнес кылам десеңиздер анда. Саламатсыздарбы? Менин атым Роксана Тажбаева. Мен Оазис Агро компаниясында башкы тренер болуп иштейм. Биз 2 күндүк окууларды биздин фермерлерибизге жумуртка тармагында жана эт багытындагы тоокторду кантип багыш керек, ошолордун үстүнө ошолорду үйрөтөбүз. Канча 2 күндө эле үйрөтүп аласыңар? 2 күндө үйрөтөбүз. Биринчи күнү биз ошол жумуртка багытында жана эт багытында тоокторду кантип багыш керек, кандай шарттарды түзүш керек. Ал эми экинчи күнү биокоопсуздук боюнча алардын ден соолугуна тиешелүү мындай темаларды өтөбүз да. Кандай вакцинация кылыш керек, кайсы учурда антибиотик берилет, кайсы учурда берилбейт, ошонун баардыгын бир сыйра айтып, камтып түшүндүрөбүз. Бир сертификат бир нерсе бересиңер же? Сөзсүз түрдө, 2 күндүк окууну аяктаган фермерлерибиз сертификатка ээ болот. Андан сырткары ошол жумуртка багытындабы, эт багытындабы тоокторду багуучу тооккананын проектисине ээ болот, 1000 башка ылайык. Андан сырткары бизде кэшбэк деген купон берилет. Ошол мисалы тренингибиз 7000 сом турса, 7000 сомду кийин ошол жемди алып, биздин жемибизди алып жатканда арзандатууларга ээ болуп, ошол 7000 сомду баягы жем аркылуу кайра кайтарып алышат да, мындайча айтканда. Демек эгер мен окуйм десем, мен мисалы үчүн бир 5-6-10 тоок багам десем деле жараша береби окуса же сөзсүз түрдө бир 1000? Бул эми негизги багытыбыз бизнес. Бизнести ачуу баягы чакан кичинекей жана орто фермерлердин чакан жана кичинекей мындай бизнес багытында ачып иштейм дегендерге ылайыкталган курста эми эң негизги мындай 200төн баштасаңыз бир аз өзүңүзгө мындай кошумча киреше түшүп турат. Үйгө өзүмө эт үчүн, жумуртка үчүн багам эмес, бизнес катары көргөндө ошондо гана келет экен. Силер мындайча айтканда бизнес проект түзүп бергенде эле мындай бизнес үйрөтүп берет экенсиңер. Туура. Кандай трактор алам деп жатсаңыздар, Агротрек компаниясы сиздердин назарыңыздарга Farmlit аттуу германиялык заводунда жасалган тракторлорун сунуштайт. Немис сапаты, Кытай баалары. Кытайда жайгашкан германиялык завод Deutsche бул Европанын эң мыкты спецтехника жасаган завод болуп эсептелет. Жаңы деңгээлдеги ыңгайлуулук жана өндүрүмдүүлүк. Немис технологиялуу тракторлор сиздин ишенимдүү жардамчыңыз. Бул эми өзүңүз тууралуу бир айтып кетпейсизби? Сиз өзүңүз ветеринарсызбы же ушундай эмеңерден каяктан билим алгансыздар? Бизде эми аябай редкость болуп атпайбы? Өтө аз бул адис. Менин кесибим чындап эле ветеринардык врачмын. Биздин Кыргыз улуттук агрардык университетти 2004-жылы аяктагам. Андан кийин мен Корея республикасына барып магистратураны бүткөм. Ветеринардык тармакта, ветеринардык патология жагына. Андан кийин келип ошол мындай эл аралык долбоорлордо, айыл чарба долбоорлорунда негизги ошол ветеринардык тармактардагы долбоорлордо иштеп, ошол тренингтерди өтүп, негизги ошол жеке ветврачтарга тренингтерди өтчүк да ошолорго. Бул компанияда иштегениме 3 жылдай болуп калды. Азыр толук кандуу ушул тоокко же болбосо канаттуулардын мындай чөйрөсүнө кирип кеттим да. Анан биз баягы окутуп атабыз деп атабызго, окуу бүткөндөн кийин дагы бизде сопровождение бар. Биз жанында жүрүп, консультация берип, анан кокус тооктору ооруп калса, мага чалышат, жазышат, мен аларга бекер ошол ветеринардык кызматымды кылып берем. Биздин окуудан өткөндөн кийин сиздер сопровождение бар экен. Сөзсүз түрдө, ооба. Региондордо кандай болот? Мисалы үчүн Арыс, Баткен көлдөн келип окуп атышабы же ошол жака барып окуп атышабы? Ооба, бизде негизи Бишкектеги офиске түндүк тараптан, Кыргызстандын түндүк тарабынан көбүрөөк келишет. Нарын, Талас, Көл, Чүй. Ал эми Ошто бизде өзүнчө офисибиз бар. Ош менен Баткенде мен окуткан тренерим бар. Ошол жерде ал Ошто офисте өтөт тренингти. Жалал Абадта, ошо Жалал Абад областынын баардык аймактарынан Жалал Абад шаарына келишет. Ал жерде дагы өзүнчө бир тренерим бар.
ал ошол жерден өтөт тренингдер. Телефон номерлерди эмелерди бересиңерби, биз описание кошуп коелу. Ошо Макул. региондордо жалал оштон келе албайт эле. Ошо өзүнө жакын жерден чалышып билип алып, канчадан болуп атканын бир нерсесин билип туруп байланышса болот, Ошол номерлерде урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиздер 2 күндүн ичинде тоок багуу, тоок менен бизнес кылам деп максат коюп келатсаңыздар, ошол астына описанияга номерлер жазып коебуз, байланышып тагыраак маалымат алсаңыздар болот. Бизде азыр бүгүнкү күнү канчалык деңгээлде ушу тоок бизнесинин келечеги бар деп айтсак болот? Негизги мындай ойлонуп кетсек, мурун кыргыз эли негизи эле тоок көп бакчы эмес, туурабы? Көбүнчө бодомал, майдамал, жылкы. Анан азыркы ушул мен иштегенден бери мен деле байкап келатам, ушул тоок багуучулар аябай көбөйүп баратат. Жылдан жылга көбөйүп атат. Менин мисалы башында келгенде тренингдерим 2 жумада бир эле болсо, азыр жума сайын болуп атат тренингдерим. Минималдуу 4-5 киши, максималдуу 15 кишиге чейин группа топтолот, ооба. Калуучулар көп. Мына азыр бүгүн деле тренинг өттүм. Биринчи күндү тренинг өтүп атканда деле азыр текшерсем 1-2 киши жазыптыр да каалоосу менен. Качан болот кийинки тренингиз, кантип окусак болот депчи. Эгерде ошонун үстүнөн жыйынтык чыгарсак, чындап эле Кыргызстанда тоок багуучуларды, мындай тоок багып, ошол тармакта иштей турган фермерлер көбөйүп баратат. Жумуртка багытында, эт багытында ошол ушулар көбөйүп бараткандан соң эмеси бизнес деп атпайсыңарбы? Бизнесте эми башынан аягына чейин жөндөп келе атпайсыңарбы? Сбыт маселеси кандай болуп калат? Бул эми биякта корм жасаган соң, комбикорм жасаган соң силер эми кантип өстүрүп, неметкен жолго коюп келет экенсиңер. Сбыт маселеси кандай болуп калышы мүмкүн? Силер ошону сбытты биз сөзсүз түрдө баягы фермерлер келгенде айтабыз да, биринчи баштаардан мурун мына азыр маалымат алып атасыздар, билим алып атасыздар. Бирок ошол ар түрдүү аймактардан келген соң, ошол өздөрүнүн аймактарын сыра мындай текшериш керек да, изилдеш керек. Анализ рынка. Анан кандай түрдө мен сата алам? Оптом сатамбы? Же мындай бирден чекене бада, в розницу сатамбы? То есть ушундай нерселердин баардыгын бир сыйра анализдеп, мындай баш оту менен эле сразу эле мен баштап жиберем, эчтеке болбойт демей жок да. Баардыгын изилдеп, анализдеп, көрүп, баягы туура плюс минустарын чыгарып туруп, анан баштаса, мен ойлойм, мындай ийгиликке учурап, мындай көп эме болбойт да, мындай банкрот болбойт деп ойлойм да. Ошонун баардыгын бир сыйра билиш керек. Жумуртка өтө турган эле тамак болду эме, биздин азык тамак. Анан тоок негизи бул жакшы убакыт, кризис убакытта бөлүп коебуз го биз. Ошол жакшы убакытта да тоок жейилет, кризисте өзгөчө жейилет, эң арзаныраак тамак. Арзаныраак, ооба. Ошондуктан бул мындай күйө турган бизнес эмес деп айтса болот, эгер жакшы иштесе, албетте. Туура багыт алып иштесе, мындай коркпош керек деп ойлойм. Коркпой иштесе болот, эт, жумуртка элге керек. Эми келе бир жыйынтык чыгарардын алдында бир курстарыңар боюнча толуктап, анан кийин элдерге кайрылып коюңуз. Ошо менен жыйынтык чыгып. Эгерде ушул тоок багытында иш алып барам десеңиздер, жумуртка сатасыздарбы же ушул жакшы мындай даамдуу эт сатам десеңиздер, анда биринчиден сиздерге ушул окууну өтүшүн каалайт элем да. Себеби билим алып, маалымат алып, туура жолго биз сиздерди салып беребиз. Ошол багыт менен кетсеңиздер, сөзсүз түрдө ийгиликтүү болот, ишиңер жаңылбайсыздар. Анан биздин баягы урааныбыз бар, сиздин ийгилигиңиз биздин ийгилик. Ошол себептен сиздин ийгилигиңиздин болушуна биз дагы абдан мындай сүйүнөбүз да, ийгиликтүү болсоңуздар. Анан 2 күндүн ичинде ошол жумуртка багыты менен эт багытында тоокторду кантип багыш керек, кандай шартта багыш керек, кандай шарттарды түзүш керек, кандай шартта оорубайт алар. Ошонун баардыгын биз биринчи күн өтөбүз да, экинчи күнү ошол тоокторго тиешелүү биокоопсуздук деген нерсе бар. Антибиотиктерди кантип колдонуш керек, вакцинация деген мындай түшүнүктөр бар. Ошол жөнүндө баардыгын камтып айтып өтөбүз да.
жыйынтыгында ушу дарегеңерди бир айтып койгула, анан телефон номерлерин бересиз. ооба, дарегибиз Исакеев көчөсү 13/1, Бишкек шаары. Бишкек шаарында. Телефондорун Айгрант бар экен биякта. Андан тышкары може Green City деген баня бар экен. Ушу Туңгуч районунун тегерегинде, ушу Исакеева көчө, ушу Анкаранын берки параллельный көчөсү экен. телефондорубузду берип коебуз. Описанияга да жазып коебуз. Өзүңүз Алдын ала жазып, чалып, анан группабыз топтолуп атканда мен сиздерди кошом группага. Анан ошол группада дагы толугураак маалыматтарды айтабыз да. Кандай келиш керек, канчага келиш керек дегендей. Негизи 2 күндүк тренингибиз бул жолу менен 9-та, мына азыр саат 5-те бүттү, 5-ке чейин болот. Анан тренинг учурунда бизде кофе брейктер болот, обед болот, тамактануу сөзсүз түрдө болот. Анан чогуу группа кылып мындай ойнотомун, иштетемин. Бул жерде жөн эле мындай лекция катары эмес, кадимкидей келип, окуп, үйрөнүп кетишет да. Практикада катары. Практикада катары болот, жазышат, ооба, сүйлөшөт, мындай чыгарышат бааларын өздөрү. Анан ошол жерден каталарына мен көңүл буруп, анан жардам берип турам да. Андан сырткары биздин инженер байкебиз бар, ал кесиптешим дагы келет эртеңки күнү тренингде. Анан келип ошол вентиляцияга тийишелүү, ошол курулуш иштерине тийишелүү суроолоруна жооп бере алат. Ал жана өзүнүн ошо тооккана деп коет го. Тооккананын курулуш жагы дагы өзүнчө дагы бир консультациялар бар экен. Ооба. Макул анда, урматтуу көрүүчүлөр, биз ушул тоок негизи эле канаттуулар тууралуу силер азыр тоок жөнүндө деп атпайсыңарбы? Андан тышкары дагы бөдөнө, өрдүк, каз, үндүк деп коет го. Ошолор нерселер бар. Алар пока силерде жок. Алар планыбызда бар. Негизи буюрса келечекте бар, бөдөнө менен үндүктүн үстүнөн азыр иш алып барып жатабыз десек болот. Келечекте Кудай буйрса келечекте бар. Эми азырынча ушу тоок жумуртка жана эт багытында тоок менен иштейм деп бизнес кылам десеңиздер, анда төмөнкүдө номерлерге кайрылып, чалып билип алсаңыздар болот. Биз урматтуу көрүүчүлөр, жыйынтык чыгаралы, эмки чыгарыштар көрүшкөнгө чейин.